Бұл Нұрньюс маалымат программасы, студияда мен Арзымат Аланов. Саламатсыздарбы. Алдыда күндүн негизги окуялары. Сузак районунда 100дөн ашык жаран ууланды. Тургундар айылда тойдо союлган жылкынын этинен ууланып калган айтууда. Туркияда кыргыз келин кайнатасы тарабынан өлтүрүлдү. Келиндин дене мүчөлөрү таштанды челектен, бир бөлүгү баштыктан табылган. Бүгүн жогорку кеңеш министрлер кабинетинин жаңы курам менен таанышышты. Парламентте талаш тартыш, кайым айтыштар орун алды. Анда түшүнүңүз жок экен анда. Ушундай команда менен каяка барасыз Акылбек Үсөнбекович? Абдывахап Мамад Расулович. Жакшы жака барам. Ваучер эмне экенин түшүнөм, билем. Жок, министр түшүнбөй атпайбы? Президент айтып атса, президент саясатын жүргүзө албайбы анда бул министр. Бир мандаттуу округдан депутат болууну 300дөн ашуун талапкер каалады. Талапкерлердин көптүгү партиядан партияга секирик жасагандар коомчулукту ренжитмей болду. Сузак районунда 100дөн ашык тургун массалык түрдө ууланган. Алардын арасынан 14 адам жугуштуу оорулар бөлүмүндө болсо, калганы амбулатордук дарылануудан өтүп жатат. Учурда ууланган жарандардын абалы орто оор деп бааланууда. Тургундар айылдагы тойдо союлган жылкынын этинен ууланып калганынан күмөндөнүшөт. Бирок уулануунун себеби лабораториядан аныктала элек. Бул окуя Сузак райондук ички иштер бөлүмүндө катталып, тергөө иштери башталды. Сузак районунда массалык түрдө ууланган жарандар катталды. Бегават айылынын 100дөн ашык тургуну ууланып, үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылган. Алардын арасынан 14 адам жугуштуу оорулар бөлүмүнө жаткырылган. Тургундар 3 күн мурун айылда болуп өткөн тойдо союлган жылкынын этинен ууланып калганын айтууда. Мен иште отурганымда шу кечбай чыйрыгып калдым да. Шунду билип калдым да. Шундан нете болуп атам деди. Кече мен калтырап чыйрыгып ооруп чыктым да. Кече кайрылган больницага келип врачка учурап, мына назначение кылды, мына укол алып атам, кече баштады. Нормально, эми секин оңолуп атам да. Понедельник ыстымаладым эртең менен. Чыйрыгып аттым, анан обедке барып 39 болуп кетти температурам. Жууп сурап саат 2-лерде кеткенмин. Анан түн ичинде ушундай болуп турмун. Өзүм билбей калдым. Анан айласыз келип жаттым, эми үйдөн деле печенье алсам болмок. Айла жоктон ушунча жыгылып тыгылып атканыман келдим. Бегават айылында 10 октябрда болуп өткөн тойдон кийин адамдардын массалык түрдө ууланып калуусу байкалган. Мындан улам 11 октябрдан бери дарыгерге кайрылгандардын аягы суюлай элек. Ооруканага жаткырылгандардын арасында жаш балдар жана улгайган адамдар бар. Учурда алардын абалы орто оор деп бааланууда. 11 күнү понедельниктен булар кайрылышты баштаган. Понедельник күнү булар биринчи немеге ГСВга кайрылышкан. Анан кечки маал менин дежурный врачым келгенде саат 5тен тарта буяка келишти баштаган. Тойду эртеси күнү кайрылышты башташкан да. Кече 6-оосун жаткырдык. Бүгүнкү күнгө 8 больной жатып атат. Бардыгы биздин бөлүмдө азыр 14 больной жатып турат. Больнойларды абалына карап, үйдө дарыласа боло тургандарды жардам көргөзүп, үйүнө кетирип атабыз. Жата тургандарды жаткырып атабыз. Бирок өтө оор абалдагысы жок, орточо оорлуктагыларды айла жок, жаткырып калып атабыз. Көзөмөл болуп атат. Азырынча жарандардын эмнеден ууланганы лабораториядан тастыктала элек. Дасторконго коюлган тамак аштардан жана жылкы этинен тиешелүү анализдер алынган. Жылкы союлганда бир күн мурун бышырып, андан кийин жана элге таркатат эмеспи. Бул жерде да ошол сактаганда эрежелерди турмай сактап койгон болушу мүмкүн. Ошондон жанагы кандайдыр бир туура эмес сакталуунун натыйжасында ушул эме алып келди деген божомолдор бар. Бүгүнкү күндө бүт тиешелүү анализдер алынды. Жанагы ооруган бетаттардан изилдөөлөр жүргүзүлөт. Ошонун жыйынтыгы боюнча дагы тактап иш-аларды жүргүзөбүз. 10 октябрда аталган айылдын тургуну үйүнө жана уулуна той берген. Анда 3 кой, 1 жылкы союлган. Тойго Бегават айылынын тургундары жана жакын дос тууган саналаштары катышкан. 9 күнү согум сойду болду. 10 күнү эл чакырдык. 9 эркелер чакырдык, 12ге аялдар чакырдык. Ундан кийин 3-4лерге өзүм үйүмдөгүлөр чыкты. Эми немеден болду билбейм. Хаммамыз едик, иштик, элге берген окатты едик, көчтү едик, шорбаны иштик. 3-тө пишти, 11-12де эт салдык, сандыкка салдык. Кыргыз үйгө салдык, уш кыргыз үй турат. Соктадык, ичинде элге окшогон соктадык. Уш эт таркаттык, шорпосын бербедик. Кой шорпа бердик элге. Эми унчалык ат көч жебегенде берди ондай эле. Ошон үчүн өзүм жедим мен.
Бул окуя Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө улануу болуп катталып, тергөө иштери жүрүүдө. Той өткөргөн жана барган жарандардын иштери тергөөнүн негизинде аныкталат. Деген менен тургундар медициналык экспертизадан өтүүдөн баш тартты. Ал тойго келген жарандарга 9-октябрь күнү союлган жылкынын эти тартылган. Бул тойго катышкан 100дөн ашуун жаран 11-октябрдан баштап ушул күнгө чейин дарыгерлерге кайрылышкан. Алардын ичинде жаш өспүрүмдөр дагы бар. Бул окуя боюнча топтолгон материалдар Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине уулануу болуп катталып, азыркы учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Облус аймагында жыл башынан бери мындай массалык уулануу катталган эместигин адистер айтышты. Акыркы ирет Аксы районунда март айында ичимдикке ууланып 20дай адам ооруканага кайрылган. Алардын 6 көз жумган болчу. Ал эми Бек Абат айылында орун алган адамдардын уулануусу боюнча экспертизанын жыйынтыгы 3 күндөн кийин белгилүү болот. Түркиянын Тегиртак шаарындагы Черкескөй аймагында кыргыз келинин өлтүрүп, кескилеп салган 65 жаштагы түрк жараны кармалды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат булактары жазды. Маалым болгондой, кайната менен келинин ортосунда талаш орун алып, ал чоң чатакка айланып кеткен. Жардам сурап чаңгырган үндү уккан полиция кызматкерлери окуя болгон жерге келгенче кайната келинин бычакта өлтүрүп, кескилеп салган. Келиндин дене мүчөлөрү унаанын багажындагы таштанды челектен, бир бөлүгү үйүнүн жуунуучу жайындагы баштыктан табылган. Келиндин сөөгү тиешелүү экспертиза жүргүзүү үчүн Черкескөй мамлекеттик ооруканасына жөнөтүлдү. Полициянын маалыматына караганда каза тапкан кыргыз келин 2 баланын энеси 31 жашта болгон. Кылмышка шектүү учурда камакка алынып, окуяга байланыштуу сурак берип жатат. Бишкекте бала асырап алуу ишине көмөк көрсөтүү убадасын берген акимчиликтин кызматкери кармалган. Маалыматка караганда Бишкектеги акимчиликтин биринде иштеген кызматкер бала асырап алуу ишине жардам берүүнү убада кылып, шаар тургунунан $3000 сураган. Акчасын алып, убадасын аткарбай койгонун айтып, ал жаран 6-октябрда милицияга кайрылган. Факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине алдамчылык беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Тергөө иликтөө иштеринин натыйжасында 59 жаштагы жаран кармалып, Октябрь райондук соттун чечими менен үй камагына чыгарылды. Бүгүн жогорку кеңеш жаңы бекитилип жаткан министрлер кабинетинин жаңы курамы менен таанышты. Алгач өкмөт башчысы катары баяндаманы Акылбек Жапаров жасады. Ал өкмөттүн жаңы курамы алдыда жасай турган иштери көп экенин белгиледи. Мисалга, кумтөргө окшогон ири маселелер менен алектенип, экономиканы өстүрүүнү алдыга койгонун билдирди. Өлкөнү мындан ары карай өнүктүрө турган биз 4 факторго катуу көңүл бурабыз. Биринчи бул капиталга болгон жеткиликтүүлүк, экинчи технологияларга болгон жеткиликтүүлүк, үчүнчү жер ресурстарын эффективдүү пайдалануу, төртүнчү башкысы адам капиталынын өндүрүмдүүлүгү. Мына ушундай дем менен ишенимдүү сүйлөгөн Акылбек Жапаровго депутаттар тарабынан суроолор узатылды. 2 күн мурун эле президент Садыр Жапаров кийинки жылдын бюджетин көтөрүү боюнча убада берген. Тагыраагы быйыл 280 миллиард сом менен жабылса, кийинки жылы 400 миллиард сом болот дейт. Буга бүгүн айрым эл өкүлдөр ишенбегендей түр калтырып, суроолорун узатышты. Акылбек Үсөнбекович, мына быйылкы жылга бизге бюджеттин долбоору 203 миллиард болуп келди да, бирок сиз 400 миллиард кылам деп атасыз. Bir жылда экеси. Бул кандай жол менен кыласыз? Реалдуу турмушка ашап турган нерсеби бул? Таможнядагы көмүскө болуп аткан иш аракеттин баары бүт ачыкка чыгат. Президенттин буга эрки жетет. Кумтөр боюнча жеткенден кийин кантип таможняга жетпей калсын. Ошондой карт-бланшты бизге берди. Жалпы жонунан быйыл жылдын аягына чейин 280 миллиард сом менен бүтүрөбүз. Эмдиги жылы буюрса 400 миллиардтын деңгээлинде бюджетти аткарабыз деп турабыз. Ошондой эле айрым депутаттар министрлер кабинетинин жаңы курамына анчалык ичи чыкпай жаткандарын айтышты. Мисалга, билим берүү министрин сөз кылып, жада калса анын билимин да текшерүүгө жетишти. Президент Садыр Нуркожоевич инаугурациясында айтты эле, билим берүү тармагына ваучер системасын киргизебиз деп. Бирок мен билим берүү министринин бир дагы кадамын көргөн жокмун да, 1 жылга жакындап атат айтканында. Билим берүү министри жооп берсинчи, ваучер системасын түшүнөсүзбү, ал эмне деген качан киргизесиз? Мен жооп берип коеюн. Өз жооп берсин, саясатты бияк жүргүзөт да. Ваучерди мен деген азыр сизден угуп атамын. Президенттин айтканын укпадыңызбы сиз? Инаугурациясында. Азыр мен айта албайм аны. Анда түшүнүңүз жооп экен анда. Ушундай команда менен каяка барасыз, Акылбек Үсөнбекович? Абдывахап Мамадрасулович. Жакшы жакка барам. Ваучерим экенин түшүнөм, билем. Жок, министр түшүнбөй атпайбы? Президент айтып атса, президент саясатын жүргүзө албайбы анда бул министр? Түшүнбөсө түшүндүрөбүз.
же болбосо түшүнгөн кишини алып келебиз. Ал эми айрым эл өкүлдөр өкмөттүн курамын көрүп, сүйүнүп жаткандарында жашырышкан жок. Ал Тургай игилик каалап, мактап да жиберди. Команда күчтүү экенин айтып, ишеним артышты. Жалаң тажрыйбалуулар кетип жатканын белгилешти. Мен ушул залда бир 5-6 өкмөттү шайлап атабыз канча ушу убакыттан бери. Мен ойлойм, азыркы состав профессионалдуу состав келди. Тигинин адамы, бунун адамы эмес. Кыргызстандын командасы келди. Көтөрө турган команда келди. Мен эмнеге ушуну айтып атам? Мына Акылбек Үсүкбаевич туура Азбек Кожушевду алып келгениңиз жаныңызга. Мына экономический блокто айтайын. Ушундай Алыевди, ушундай тажрыйбасы бар. Көп жылдан бери эмгеги сиңген балдар келгенине сыймыктаныш керек. Мен ойлойм, бул келечекте жакшы пазыл президентке да ыраазычылык. Депутат Карамат Орозо болсо министрлердин баары барып Баткенге жашаса болмок деген кызыктуу пикирин ортого салды. Мунун да жөндүү себеби бар экен. Анткени Баткенде жашоо оор, ошол жактын көйгөйүн жон териси менен сезсин деген кыяс калтырды. Бирок ошондой көйгөйлүү жерди көйгөйүн чечүү үчүн ошол жердин өзүнүн жергиликтүү кадрлары керек. Бирок сиздин кабинет министрлеринин составында бир да Баткенден өкүл жок. Буга кандай жооп бересиз? Эмне үчүн Баткендиктерди эсепке алган жоксуз? Биз капабыз. Эми мурун Такай ошону менен иштеп келген Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев вице-премьер деген должностьты алып иштеп атат. Укук коргоо органдарынын баары менен чогуу биздин коопсуздугубузду жана чек арабыздын бүтүндүгүн толугу менен мойнуна алды да. Ошондой эле жогорку кеңеште кылмыштуу топтор жөнүндө да кеп козголду. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев кылмыштуулукту жойгонун айтып, үн көтөргүс болгон дейт. Ал Тургай мамлекетти тоноп жаткан фарм мафиянын бетин ачтык. Кыскасы коррупция менен күрөш катуу жүрүп жатканын билдирди. Мурдагы министр мына жанагы Космосбек Чолпонбаев деген. Ошонун бир тууган карындашы бар экен. Алар толук бойдон ушул Министерство здравоохранения деңгээлине чыгарып алышкан мафияны. Демек, биз аны түшүрүшүбүз керек. Элге доступный лекарствону, дары-дармекти жеткизип беришибиз керек. Ушул биздин негизги милдетибиз. Мен ойлоймун, октябрь айычы Кыргызстандагы баалардын, фарм баалардын, то есть дары-дармектердин баасы резко түшөт, Кудай кааласа. Бул учурда депутат Дастан Бекешев Ташиевке карата курч мүнөздөгү суроону берди. Сөз Матраимовдор темасы жөнүндө кетти. Ыңгайсыз суроого Ташиев мындайча жооп кайтарды. Ортодо кайым айтышуу орун алды. А некоторые члены кабинета министров ходят на тех, которых кустуризируют, и с ними же сидят за одним столом. Многие молодые граждане хотят уехать из страны. Они разочаровываются, видя это все. Как быть, когда вот такой пример? Просто хотелось бы, чтобы вы сами пример такой подавали. А мы их всех посадили, еще посадим. Кто будет заниматься коррупцией, несмотря на то, что там со мной пойдет в той, не той, Куран окуту, всех мы накажем. В том числе вас тоже. Если вы нарушите закон, вас тоже будем наказывать, несмотря на то, что вы рядом со мной возле сидите. Поэтому я вас еще раз говорю, у кыргызов, кто ходит той или Куран окуту, это принято. Поэтому, уважаемый Дастан Далайбекович, ни разу от вас я полезной критики не слышал. Все время критикуете то, что ненужное. Так вы лучше скажите, как исправить страну. Ана жөнөлүп отуруп алып туруп эле бул жерде сүйлөп коюп эле бирөөнү жамандап каралап, бирөөгө жаман сөз айтып койсом эле жакшы көрүнүп, вот таким образом коомду бузуп атасыңар. Айтсак, кече президент Садыр Жапаров өкмөт башчылыкка Акылбек Жапаровду дайындаган. Эгер кийинки жылга коюлган пландар аткарылбаса, анда чара көрө тургандыгын айткан. Жада калса, Жапаровдун ар бир кадамын жеке көзөмөлүнө аларын билдирген. Бүгүн болсо жогорку кеңеш министрлер кабинетинин жаңы курамын жана түзүмүн карады. Жодар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюс, Бишкек. Бир мандаттуу округтан депутаттыкка атсалышуу үчүн арыз жазгандардын саны 300дөн ашкан. 13 октябрь арыз кабыл алуунун акыркы күнү саат 18:00 чейин уланды. Алардын ичинен 80 талапкер 12 октябрда тапшырган. Талапкерлердин көптүгү жана айрым талапкерлердин партиядан партияга секирик жасагандары коомчулукта ар тараптуу пикирлерди жараткан. Кененирээк кийинки материалдан көз чаптырыңыз.
Бул шайлоого катышуу ниетин билдирген талапкерлердин тизмеси. Алардын ар бирине көз чаптырып айта турган болсок, убактым жетпейт. Сиз бул талапкерлер тууралуу БШКнын расмий сайтына кирип таанышсаңыз болот. Ал эми ушул күндүн 15:00-ндө алынган маалымат боюнча алардын саны 300дөн ашкан. Алдыда өтүүчү парламенттик шайлоого талапкерлердин көптүгү коомду ар тараптуу пикирлерди жаратпай койгон жок. Кайра-кайра шайлоо өткөрүүдөн тажабаган өлкөдө улам шайлоого катышуу ниетин көздөгөн партия жана талапкерлер да чар-чабастыгы эл оозуна алынууда. Ал эле эмес, кайрадан депутат болгусу келген талапкерлер партиядан партия которуп секирик жасагандары да коомчулуктун шакаба чордонуна айланган. Шайлоого аттангандарды карап отуруп, мансапкор эл экенибизге дагы бир жолу ынанасың. Депутат деген ким экенин билбеген делден кулактарда жүрөт. Интервью алганга киши калдыбы? Бар эле талапкер журналисттерге оор болду. Өй, партиялар, тизмеңди көрсөт, ким экениңди айтып берем. Ырчы чоорчулардын бар эле депутат болгусу келет го. Парламент хит-парадка айланып кетпесе экен. Маалым болгондой 13 октябрь бир мандаттуу округтан депутаттыкка атсалышуу үчүн арыз тапшыруунун акыркы күнү. Ал эми катталуу үчүн документтерин 18 октябрга чейин тапшырууга тийиш. Бир талапкер бир округтан гана каттала алат. Бүгүн 15:00-гө алынган маалымат боюнча шайлоого катышуу ниетин билдирген талапкерлердин саны 300дөн ашкан. Ал эми арыз кабыл алуу мөөнөтү 18:00-дө аяктады. Шайлоого катышуу ниетин билдирген бир мандаттуу округтан талапкерлердин көпчүлүгү өзүн өзү көрсөткөндөр. Алардын ичинен 80 талапкер арызын 12 октябрда тапшырган. БШК арыз тапшыргандардын 36-сын расмий талапкер катары каттаган. Ал эми Ош шаары жана Ош облусу боюнча парламенттик шайлоого 9 мандат каралган. Азыркы тапта шайлоого карата даярдыктар бардык аймактарда жүргүзүлүп жатат. Өткөн жылкы парламенттик шайлоодо кетирилген мыйзам бузуу жана мүчүлүштүктөр коомго сабак болгону айтылып жатат. Бул жолку шайлоо өнөктүгүндө бир нече мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилген. Демек мурдагы катачылыктар кайталанбайт деген ишенимин БШКнын Ош облусу боюнча төрагасы Расул Кадыров билдирүүдө. 2020-жылы 4-октябрда өткөн жогорку кеңеш депутаттарынын шайлоодогу болгон мүчөлүштүктөрдүн бардыгы менимче бардыгына сабак болот. Талапкерлерге дагы, партияларга дагы, шайлоочуларга дагы, ал боюнча дагы ошол шайлоочуларды да бир топ эле кабардар болуп калдырышат. Анан эл дагы кичине пикири өзгөрдү. Шайлоого дагы, талапкерлерге дагы, депутаттарга дагы. Демек, мында таза окуганга биз деле ишенип турабыз. Мына жакында эле Борбор шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Карбековна Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкуловдор келип, бардык региондордо жолугушууларды өткөрүп кетти. Бийлик дагы таза өтүшүнө өздөрүнүн кепилдигин берип атат. Парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бул ирет жогорку кеңешке 90 депутат келет. Анын 54-ü партиялык система менен 36-сы бир мандаттуу округтан шайланат. Жалпысынан 75 партия шайлоого катышуу ниетин билдирген. Алардын канчасы катталары азырынча белгисиз. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нуршанбаев, Нурньюз, Ош шаары. Кыргызстанда эпидемиологиялык кырдаал туруктуу. Республика боюнча 13 октябрга карата коронавирус илдети менен ооругандардын саны 63 өтүздү. Айрым облустарда акыркы 2 күн ичинде тажы илдети аныкталган жок. Алардын катарында Баткен облусу да бар. Аталган облустан эпидемиологиялык кырдаал аны менен бирге ПЦР анализдин арзандатылышы тууралуу баяндалат. Республикалык штабтын кабарлоосунда Кыргызстанда 13 октябрга карата коронавирустун 63 жаңы учуру катталды. 2 бейтап каза болду. Ак халатчандардын айтымында эпидемиологиялык кырдаал туруктуу. Акыркы чыгарылган статистикага таянсак, Нарын жана Баткен облустарында оорулуулар аныкталган эмес. Бишкек шаарында 35, Чүй облусунда 16, Ысык көл облусунда 8, Жалал Абад облусунда 2, Талас облусунда 1, Ош облусунда 1. Эми COVID-19 оорусу боюнча кырдаал область боюнча туруктуу деп айтып кетсек болот. Себеби акыркы суткаларда катталган жок Баткен областынын аймагында. Бирок 11 октябрь күнү бир учур Баткен районунан катталып, бул Бужум айынан. Так мындай көз караш менен караганыбызда республика боюнча эле кичине туруктуу болуп атат.
Баткен облусу боюнча жалпы 185.695 жаран эмдөөдөн өтүшү керек болчу. Алардын 74.678 гана вакцина алды. Муну менен облуста эмдөөнүн көрсөткүчү 40%ды түздү. Алардын арасында медицина кызматкерлери жана мугалимдер 70%ды камтыды. Ал эми адистер абалды туруктуу болуусуна эмдөөнүн таасири бар экенин билдирет. Ошол эмдөөлөрдү алыш керек. Бул эмдөөлөр пайдалуу, мына эч кандай зыян жери жок. Алгандан кийин организмде иммунитет пайда болот, оорубай калат. Ооруган учурда дагы жеңил формасы менен өтөт. Ушул эмдөөлөрдүн натыйжасында мен ойлойм, Кыргызстан боюнча эле баягы ковид оорусу боюнча кырдаал туруктуу болгондугу ушул дагы себеп болот. Баткен облусунда Кытайдын Sinopharm, Казакстандын Казваз вакцинасы берилүүдө. Ал эми AstraZeneca вакцинасынын колдонуу мөөнөтү бүтүп, эмдөөгө жарамсыз. Ошол эле учурда Спутник V болсо, сакталуу тартиби татаал болуп, облуста колдонулбайт. AstraZeneca бар, AstraZeneca жана сурогу бүткөнүнө байланыштуу алар AstraZeneca сайбай атабыз. Казвак менен Sinopharm. Негиз Спутник V деген бул өзүнчө бир жана холодильник, морозильниктерде сакталчу өтө шарты кыйын болгондуктан биз аны алган жокпуз. Спутник V облустан болгондо. Негизинде бул Sinopharm. Өлкөдө абал турукташканы менен кошо коронавирус илдетин аныктоочу ПЦР тест тапшыруу да менчик лабораторияларда арзандаганы кабарланды. Алсак 3000 сомго чейинки жасалган анализ 1400 сомго түшүрүлгөн. ПЦР тесттин баасы арзандаган лабораториялар: Банецкий 1690 сом, Аквалаб 1700 сом, Гемотест 1400 сом. Азыркы тапта өлкө боюнча коронавирусту аныктай турган 19 лаборатория иштеп жатат. Анын ичинен 13 мамлекеттик, 6 менчик болуп саналат. Ал эми Кыргызстанда абал туруктуу дегени менен санитардык талаптарды сактоо ошол бойдон калтырылган. Бактыгүл Мирадилова, Куштар Абдикар уулу, Нурньюз, Баткен облусу. Тажикстан менен болгон чек-араны тактоо иштери активдешти. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев бүгүн парламенттин жалпы жыйынында депутаттын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Аны билдирүүсүнө ылайык акыркы күндөрдө жазган чек-ара 90 чакырымга барып калган. 114 чакырымды жазып бүткөндөн кийин экинчи этапка өтөбүз. Башкача айтканда, чек-араларды аныктоо боюнча иштер толук жүрүп жатат. Акыркы убакта Тажикстан менен болгон чек-араны аныктоо иштери активдеше баштады. Себеби билесиздер, алар менен болгон чек-ара жабык болгону үчүн жана башка бир нече себептерден улам активдеше баштады, деди Ташиев. Ошондой эле Өзбекстан менен болгон чек-ара посттору экономикалык таңкыстыктан улам ачылбай турганын кошумчалады. Кыргызстан менен Кытайдын чек-арасындагы көзөмөл өткөрмө бекеттерине киргизилген чектөөлөр толук алынды. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында маалымат берип жатып, министрлер кабинетинин төрагасынын милдетин аткаруучу Акылбек Жапаров билдирди. 2 күндөн кийин төрөгаттан 32 эмес 64, Эркештамдан 22 эмес 44 машина кире баштайт. Кытайдын талаптардын баарын толук аткарып бүттүк. Торугарт бүгүндөн баштап тоскоолдуксуз иштей баштады. Эркештам 2-3 күндө баштайт. Кытайдан товар оор жүк ташуучу машиналар менен ушул 2 бекет аркылуу ташылып келет. Коронавирус пандемиясына байланыштуу алар дээрлик жабылып, соодагерлер товарын ала албай калган. Мындан улам алар нааразылыгын билдирип, өкмөттөн маселени чечип берүүнү өтүнүшкөн. Нурньюз маалымат программасынын алкагында эл аралык жаңылыктар менен да үч кайта тааныштыра кетсек, Пальма аралында дагы 800 тургун жанар тоонун тынымсыз атылуусунан улам эвакуацияланды. Грециянын Крит аралында күчү 6 балдан ашкан күчтүү жер титирөө болду. Жердин силкинүүсү аралдын түштүгүндө кичинекей цунамини пайда кылган. 72 жаштагы киши аялы терезеден бир эле тарапты көрө бергенине нааразы болгон. Мындан улам ардагер ойлонуп отуруп, жубайына өзгөчө үй куруп берген. Ушундай дүйнөдө кечкен өзгөчө жаңылыктар менен Асылбек Тагайбек уулу тааныштырат. Пальма аралынын дагы 800 тургуну Кумбре Вежа жанар тоосунун тынымсыз атылуусунан улам эвакуацияланды. Куткаруу кызматтары адамдарга эң керектүү нерселерди, документтерди жана үй жаныбарларын алууга көрсөтмө берип, эң аз убакыт беришти. 40 жыл жашаганын билдирген тургундар лава үйлөрүнө жетпей тургандыгына ишенишүүдө. Бул жанар тоо жарым кылым бою уктабай сентябрь айында активдүү боло баштаган. Жанар тоо кыязы тынчыбайт. Жалпысынан аралда дээрлик 7000 адам эвакуацияланган.
Грециянын Крит аралында күчү 6,13 балга жеткен күчтүү жер титирөө болду. Бул Крит шаарында акыркы 2 аптанын ичинде болгон экинчи жер титирөө. Жер титирөөнүн очогу аралдын түштүк чыгыш жегинен 23 чакырым алыстыкта жайгашкан. Жер силкинүүсү Крит бою жана Эгей деңизиндеги бир нече кошуна аралдарга сезилген. Бийлик жабыркагандар тууралуу маалымат бербейт. Массалык маалыматтарга караганда көптөгөн үйлөр жабыркап талкаланган жана жер титирөө аралдын түштүгүндө кичинекей цунамини пайда кылган. Чоң жыйырмага кирген мамлекеттер мындан ары кааласа да, каалабаса да талиптер менен иштешип, ал тургай гуманитардык жардам берүүгө мажбур болууда. Бул тууралуу Италиянын демилгеси менен уюштурулган онлайн саммитте сөз болгонун BBC жазды. Германиянын канцлери Ангела Меркель Афганистандын хаос жарылышына эч убакта жол бербеш керектигин айтты. Ал эми АКШ лидери Джо Байден Афганистанга финансылык жардам түз эле талиптердин колуна эмес, эл аралык уюмдар аркылуу берилиш керектигин билдирди. Саммиттин катышуучулары батыштын алдында өзгөчө оор тапшырма турганын белгилешти. Тагырагалар көп өлкөлөрдө террордук топ деп эсептелген Талибан уюмунан кыйгап өтүп, карапайым Афган элине жардам берүү керек деп эсептейт. Сингапурда коронавируска каршы эмдөө милдеттүү болуп калды. Мындан ары эмдөөнүн толук курсун бүтүргөндөр жана дарынын экинчи дозасын алгандар 2 жумадан кийин гана соода борборлоруна, туристтик жерлерге, оюн-зоок парктарына, кафе жана ресторандарга бара алышат. Сингапурда өлкөнүн тургундарынын 80%дан ашыгы эмдөөдөн өткөн. 72 жаштагы киши аялы терезеден бир эле таратуу көрө бергенине наразы болгондон кийин ойлонуп отуруп ушундай өзгөчө үйдү курган. Эми үйдүн бир жеринде турганда кээде тала, кээде токой көзгө урунат. Кусичтин үйүнө келген жергиликтүү журналисттер менен аялы сүйлөшүүнү каалаган эмес. Ал эми кожоюн мындай курулушка 6 жыл сарптаганын айтып берген. Ал ортодо жүрөгү карыма ооруканага жаткалган. Ойлоп табуучу дарыгерлерден өмүрүн жок дегенде 1 жылга узартууну абдан суранган. Кусич бул өтүнүчүн долбоорду көптөн бери көкүрөгүндө багып, ойлонуп ишке ашырууну эңсеп жүргөнүн, эгер кайтыш болуп кетсе эч ким аягына чыкпай, үй ошол бойдон бүтпөй калары менен түшүндүргөн. Кусичтин айтымында бул там башка имараттарга караганда жер титирөөгө да жакшы туруштук бере алат. Үстүбүздөгү жылдын 7 жана 9 октябрында Памир кыргыздарына 95 тонналык гуманитардык жүк жеткирилди. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка караганда жүктү Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин экспедициялык тобу алып барган. Тажикстандын аймагы аркылуу өткөн коридорду кооптуулук болгондуктан биринчи жолу Кыргызстандын өкмөтү бекиткен тизме боюнча гуманитардык жардам Афганистандын өзүнүн сатып алынды. Жүктүн жалпы көлөмү 95 тоннаны түздү деп айтылат маалыматта. Экспедициялык топ этникалык кыргыздардын мындан ары коопсуз жашоосун жана Афганистандын аймагы аркылуу эркин жүрүүсүн камсыз кылуу боюнча жогорку деңгээлдеги макулдашууларга жетишкенин белгиледи. Калкты арзан пайыз менен турак жай сатып алуу боюнча мамлекеттик ипотекалык компания калкка түшүндүрүү иштерин улантууда. Учурда өлкөнүн түштүк аймагы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын калкы менен тийиштүү адистер жолугуп, аларга ипотекалык негизде кантип турак жай сатып алса болот жана кандай шарттар коюлган. Толук маалымат жеткирилип жатат. Ошондой эле жарандар ипотекага сатып алуу үчүн керектүү иш кагаздарын чогултууда кабылып жаткан көйгөйлөрүн айтып, сунуштарын билдиришти. Быйыл мамлекеттик ипотека компаниясы Менин үйүм 2020-2026 программасын 16 сентябрдан тартып жолго койгон. Аталган компаниянын бул экинчи ирет ишке ашырып жаткан программасы болуп саналат. Буга чейинки арзан турак жай 2015-2020 программасы менен 5000ден ашуун жаран үйлүү болушкан. Бүгүнкү күндө программа алкагында кредит 2 багытта берилет. Бул биринчи багыт жеңилдетилген ипотека, бюджеттик мекемеде иштеген жарандар үчүн. Экинчи багыт арзан ипотека, бул жарандардын бардык категориялары үчүн. Бардык категория дегенде бул жеке чөйрөдө иштегендер, айыл чарбада иштеген жарандар бюджеттик чөйрөгө кирбеген. Эки багыттын айырмачылыгы пайыздык ченде. Бюджетниктерге бүгүнкү күндө 4% менен берилип атат ипотекалык кредит 25 жылга. Бардык жарандарга 8% менен берилип атат. Бирок 8%да бул абдан ыңгайлуу шарттар. Бүгүн мына ушундай кабарлар болду. Бардык жаңылыктар биздин интернет баракчаларыбызда жеткиликтүү. Дареги экранда көрсөтүлгөн. Мен сиздер менен коштошом. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.